Соңғы сааттарға алынған жаңалықтардың түшкі топтомын таныштырып түз эфирде Абдумалик Базарбаев болом, амансыздарба. Президент Садыр Жапаров жер мұнапысы бағытындағы қанаттандырарлық емес иш алып барғандығы үшін өзінің Чүй облысындағы ұйғарым құқықты өкілі Нурел Алимбаевты жана Соқлық районунун акими Курбанбек Айтибаевты қызматтан алууну тапшырды. Бұл туралы Садыр Жапаров кече жер құқықтық мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешмеде билдирди. Маалым болгондой, өткөн жылдын апрель айында мамлекет башчысы кол койгон жер құқықтық мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамда жер мунапысы жарыяланып, өлкө жарандары мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Жергиликтүү бийлик башчыларына тиешелүү иштерди ыкчам жүргүзүп, жер тилкелерине уруксат берүүчү документтерин элге берүү тапшырмасы берилген. Бирок жыл жыйынтыгы менен президент Садыр Жапаров бул мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу боюнча иш канаттандырарлык эмес экендигин, өзгөчө Чүй облусунда терс көрүнүштөр менен коштолуп жатканын белгиледи. Ал мындай маселелерди тез арада чечүү үчүн президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана акимдеринин ыйгарым укуктары кыйла кеңейтилгенин эске салды. Мамлекет башчысы кошумчалагандай, кабыл алынган мыйзамга карабай президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурел Алимбаев жана Соқлық районунун акими Курбанбек Айтибаев аны ишке ашыруу боюнча жетиштүү чараларды көргөн эмес. Жыл ичинде Соқлық району боюнча болгону 341 кызыл китеп берилген. Алыскы районунан келген акимдер, айыл өкмөттөргө чейин кабыл алып атам го. Неге үчүн кирбейсиңер, ушуну тоскоол болуп атат, өкмөт ушундай чыгарып берип коюптур, деге кичине тоскоолдук менен бир пунктун деп. Бир күндө оңдоп берет элек го, бир күндө өзгөртүп берип атабыз. Болот беле ушуну кылсаңар. Неге иштебейсиңер, иштебей жүрөсүңөр? Биз өкмөттө иштеген аким, губернаторлор эмес, жөнөкөй специалисттерди кабыл алып атабыз го. Проблема менен келгенде, момундай проблема бар экен деп, бардыгы мына эшигибиз ачык кайрылып атат. Асылер бир жылдан бери жүрөсүңөр, анан ызы чуу болгондон кийин анан барып туруп билишибиз керек да биз мындай. Кайрылбайсыңарбы? Алакандай кат жазып киргизип койгонго немеңер жетпейби? Мына ушинтип комиссия чечпей атса, комиссия чечпей атат деп кайрылбайсыңарбы? Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасы жоюлса, анын функциясы энергетика министрлигине же анын алдында түзүлгөн башкармалыкка жүктөлөт. Бул тууралуу аталган ишкананын төрагасы Талайбек Байгазиев Маралдын эфиринде билдирди. Азыркы тапта бул маселе талкууланып жатат. Жеке компаниялар менен мамлекеттик ишкананын биргеликте иш алып баруусу боюнча азырынча жобо жок. Ошондуктан мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү же мыйзамдарды иштеп чыгуунун үстүнөн юристтер иш алып барышууда. Быйыл апрель айында Улуттук энергохолдинг компаниясынын акционерлеринин жылдык чогулушун өткөрүп, андан кийин жоюу процесстери башталарын кошумчалады мекеменин башчысы. Эске салсак, январь айынын аягында парламенттин тармактык комитетинде энергетика министри Талайбек Ибраев Улуттук энергохолдинг мамлекеттик ишканасы жоюуларын билдирген. Мурда министрлик жоюлуп, холдинг түзүлгөн. Кайра министрлик түзүлгөнү менен холдинг кала берди. Бүгүнкү күндө коопсуздук кеңешинде каралган. Менчик компаниялар менен кошо энергохолдинг да жоюлат деп айткан министр. Улуттук энергохолдинг 2016 жылы түзүлүп, энергетика министрлиги жоюлган. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик энергетика министрлигин кайра түзгөн. Бишкектин Ден Сиопин проспектиси менен Лумамба көчөсүнүн кесилишиндеги мыйзамсыз курулган 2 кабаттуу имарат түрттүрүлүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, жеринде мэриянын жер пайдалануу көзөмөлдөө башкармалыгы жана тазалык ишканасынын кызматкерлери иш алып барууда. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин муниципалдык жерге мыйзамсыз имаратын куруп алган жаранга карата доо арызы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2022 жылдын 26 сентябрындагы чечими менен канаттандырылды. Сот департаменти доо арыздарын канаттандырып, жалпы аянты 326,7 чарчы метр болгон 2 кабаттуу имаратты бузуу чечимин кабыл алган. Сүрдүрүү иштери уланууда. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун бир катар кызматкерлери кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз жер сатууга айыпталып кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Тагыраагы Сузак райондук архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн адиси, Сузак айыл өкмөтүнүн жер маселеси боюнча адиси, кадастр мамлекеттик мекемесинин райондук бөлүмүнүн адиси жана айыл өкмөт башчысынын мурдагы орун басары ошондой эле мыйзамсыз бүтүмдөрдү түзүүгө ортомчулук кылган жаран колго түшкөн. Кармалгандар жасалма
салма документтерди колдонуу менен айыл чарба өндүрүшүнө гана ылайыкталган жер тилкелерин жеке турак-жай курууга мыйзамсыз сатышкандыгы аныкталган. Алардын жашаган жана иштеген жерин тинтигенде жер тилкелерине тийишелүү 500дөн ашуун жасалма белгилери бар документ табылган деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда УКМК айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жана жайыт жерлерин жеке турак-жай куруу үчүн бөлүп берүү боюнча кабыл алынган токтомдор мыйзамсыз экенин маалымдайт. Ушуга байланыштуу тургундарды мурда алынган документтери менен УКМКнын облустук башкармалыгына келип, коррупциялык схемага тиешеси бар адамдарды жоопко тартуу боюнча тергөө иштерине көмөк көрсөтүүгө чакырат. Мамлекетте мындан ары тартип болот. Бандиттик кландардын жанын сууруп алабыз. Бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Сузак районунун Барпа айылындагы төрөт үйүнүн курулушуна капсула салуу учурунда билдирди. Ал ушуга чейин өлкөдө ар ким каалаганын кылып, талап, тоноп алганын, алып жулганын жулуп жүргөнүн белгиледи. Ошондой эле УКМК төрагасы өзү туулган Барпа айылында да бирөөнү коркуткан бандиттер чыга баштаганда эч аеосуз алып барып камаганын эскертти. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө билесиздер, ушуга чейин ар ким каалаганын кылып жүрдү. Талаганын талады, тоногонун тоноду, алганын алды, жутканын жутту. Мындан ары мындай болбойт. Мындай болбойт. Мамлекеттен бир нерсе сурап атабызбы? Демек, ошо мамлекетке дагы ошондой мамиле кылышыбыз керек. Мамлекет эмне үчүн мектеп куруп бербейт? Эмне үчүн жолдорубуз талкаланган? Эмне үчүн больницалар курулбайт? Эмне үчүн пенсия көтөрүлбөйт? Айлык көтөрүлбөйт? Мунун башкы себеби мамлекетте тартип жок, бардыгы каалаганча талап тонуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Мамлекеттик кызматта иштегендер кимдир бирөө казынага кол сала турган болсо, колуну чабабыз. Мыйзам чегинде. Коррупция кыла тургандар болсо, түрмөгө апарып тыгабыз. Бандит кылып, элди коркутуп, үркүтүп, мен кыйынмын деп 4-5 баланы чогултуп алып жүрө тургандар болсо, мына жаштар угуп турасыңар. Бардыңарды, ошондой жүргөн балдарды биз жанын сууруп, мыйзам чегинде экинчи андай иштер менен алак болбой турган кылабыз. Мына ошондо мамлекетте тартип болот. Мамлекет өзүнүн граждандарына ошондо мээрүмдүүлүк менен карайт, Кудай кааласа. Мына ушундай кабарлар менен түз эфирди жыйынтыктайбыз. Ош ТВнын маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан, социалдык баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар.